Караңгы космостун түпкүрүндө, биздин күн системасынын чегинде бир сырдуу гигант жашайт. Ага чейин эч бир космонавт жеткен эмес. Анын бороондору ушунчалык күчтүү болгондуктан ал жакта эч нерсе тирүү калбайт. Бул планета табышмактарга толгон. Эмне үчүн анын шамалдары ушунчалык катуу? Анын көк түсү эмненин белгиси? Бүгүн биз Нептундун чыныгы сырларын ачып, космостун эң коркунучтуу, эң суктандыруучу дүйнөсүнө саякат жасайбыз. Даярсызбы? Канда кеттик. Нептун күн системасындагы эң алыскы планета. Анын орбитасы Жерден болжол менен 4,5 миллиард чакырым аралыкта өтөт. Нептун күндү 164 жылда бир айланат. Ошентип Нептун календары боюнча эсептесек, планета ачылгандан бери жергиликтүү бир жылдан бир аз ашык убакыт өттү. Күн системасынын 8 планетасынын ачылышы 19-кылымдын эң маанилүү астрономиялык ачылыштарынын бири. Алдын ала эсептөөлөрдүн аркасында жасалган. Арагонун сөз айкашы боюнча ал атактуу болуп калган калемдин учунда табылган планета. Нептун Берлин обсерваториясында 1846 жылдын 24 сентябрында ачылган. 8 планетанын ачылышына чейин изилдөөлөрдүн жана издөөлөрдүн узак тарыхы болгон. Нептундун көрүнүүчү чоңдугу Жердин асманында жөн көз менен көрүү үчүн өтө кичинекей. Планетаны телескоп аркылуу гана байкоого болот. Бирок Йоган Халле менен Гейнрих Дарре муну биринчилерден болуп жасаган эмес. Негизи Нептунду биринчи көргөн адам Галилео Галилей болгон. Галилей планета ачылышынан 2 кылым алдың аны байкаган. Нептун 1846 жылы расмий ачылганга чейин астрономдор тарабынан байкалганына далилдер бар. Нептун Жерден көзгө көрүнбөгөндүктөн, Нептунга алгачкы байкоолор телескоп ойлоп табылгандан кийин гана мүмкүн болгон. Галилей 1612 жылдын 28 декабрында жана 1613 жылдын 29 январында Нептунга байкоо жүргүзгөн деп эсептелет. Бул Галилейдин Нептундун абалын белгилеген жазууларынын фрагменти. Тилекке каршы телескоптун алсыздыгынан Галилей планетанын дискин көрө албай, аны жылдыз деп түшүнгөн. Белгилүү болгондой, кийинчерээк дагы бир нече астрономдор Нептунга байкоо жүргүзүшкөн. Бирок алар да анын планета экенин түшүнүшкөн эмес. Нептун башка атка ээ болушу мүмкүн эле. 8 планета ачылгандан кийин анын аталышынын бир нече варианттары сунушталган. Англис астрономдору океан аталышын колдошкон. Натыйжада Нептун деген ат 8 планетага ыйгарылган. Ал планеталарга кудайлардын ысымын ыйгаруу салтын уланткан. Ошондой эле өзүнүн мүнөздүү көк түсү менен абдан жакшы болгон. Нептун муз гиганты. Нептундун диаметри 49 000 чакырым. Массасы Жердин массасынан 17 эсе көп. Өзүнүн ички түзүлүшү боюнча планета Уранга окшош. Нептун атмосферасы негизинен суутек жана гелий болсо, анын мантиясында суу, метан жана аммиак басымдуулук кылат. Борборунда таш-муз өзөгү жайгашкан. Астрономдор мындай объектилерди муз гиганттарынын өзүнчө категориясына бөлүшөт. Нептунга бир гана космостук аппарат барган. Жерден абдан алыстыгына байланыштуу Нептунду изилдөө үчүн өтө кыйын болуп саналат. Анын бүткүл тарыхында буга чейин бир гана космостук аппарат барган.
Бул 1989 август айында 8 планетага жакын учкан Voyager 2 болду. Нептунда дагы Юпитердин кызыл уюгу сыяктуу чоң уюгу барбы? Voyager 2 Нептунга сапар учурунда анын атмосферасында өтө чоң бороондуу сүрөткө тартып алган. Атактуу Юпитердин улуу кызыл уюгуна окшоп, астрономдор аны улуу кара уюк деп аташкан. 1994-жылы Хаббл телескобу аркылуу сүрөткө тартууга аракет кылганда, ал толугу менен жок болуп кеткен. Ошол эле учурда кийинчерээк астрономдор Нептунда бир нече жолу жаңы чоң бороондорду катташкан. Нептунда дагы шакекчилери барбы? Ооба, Нептун 5 негизги шакекчиден турган өзүнүн шакек системасы бар. Алар Сатурндун атактуу шакекчилерине караганда алда канча кичине жана көбүнчө бөлүкчөлөрдөн турат. Кыязы аларга кызгыл түс берген органикалык материал менен капталган. Нептун шакекчилеринин арасында Адамс шакеги өзгөчөлөнүп турат. Ал 5 жааны камтыйт. Астрономдордун айтымында, алар планетанын спутниктеринин гравитациялык таасиринен болушунча милдеттүү. Нептун Күн системасындагы эң ылдам шамалдардын мекени. Алардын максималдуу ылдамдыгы саатына 2400 чакырымга жетет. Бул жердеги үн ылдамдыгынан болжол менен 2 эсе көп. Кыязы мындай күчтүү шамал планетанын ичинен чыккан жылуулук менен байланыштуу. Нептун күндөн алган энергиядан 2,5 эсе көп энергия бөлүп чыгарат. Планетанын ички жылуулук лагынын так табияты астрономдор арасында талаш маселе бойдон калууда. Нептундун магнит талаасы жердикинен 27 эсе күчтүү. Нептун дээрлик бардык айларын жоготкон. Башка гигант планеталардан айырмаланып, алардын ар биринде бир нече массивдүү айлар бар. А Нептунда бир гана чоң ай бар. Ал Тритон деп аталат. Ошол эле учурда Тритон планетанын айланасында ретрограддык орбитада кыймылдайт. Бул алыскы өткөндө Нептундун тартылуу күчү менен кармалып, алгач Күн системасынын такыр башка аймагында пайда болгонун көрсөтүп турат. Астрономдор Тритондун кармалышы планетанын баштапкы спутниктик үй бүлөсүнүн толук туруксуздугуна алып келди деп эсептешет. Бул бир катар чоң кагылышууларга алып келди. Анын жүрүшүндө Нептундун тууган айлары жок кылынды. Убакыттын өтүшү менен алардын сынактарынын бир нече кичинекей спутниктер чогултулган. Алар бүгүнкү күнгө чейин планетаны айланып турат. Келечекте Нептун Тритонду жок кылат. Бирок Тритон Нептундун бардык негизги спутниктеринен аман калганы менен келечекте аны адамчыдагыс тагдыр күтүп турат. Байкоолордун натыйжалары ал акырындап планетага жакындап баратканын көрсөтүп турат. Убакыттын өтүшү менен спутник Рош чегинен өтөт. Андан кийин Нептундун тартылуу күчү Тритонду көп бөлүктөргө бөлүп салат. Ал өзүнүн массасы жана көлөмү боюнча Сатурндун шакектеринен ашып турган планетанын айланасында гиганттык шакекти түзөт. Келечекте Тритондун калдыктары акырындап Нептунга түшөт. Рас, сүрөттөлгөн окуялар жакында болбошу мүмкүн. Эсептөөлөр Тритондун жок кылынышы болжол менен 3,5 миллиард жылдан кийин болоорун көрсөтүп турат.
Нептунда алмаз жамгыр жаайбы? Нептунга тереңирээк сүңгүп кирген сайын анын тереңдиктериндеги температура жана басым тездик менен жогорулайт. Компьютердик модellештирүүнүн натыйжалары 7000 чакырымга жакын тереңдикте метан өзүнүн курамындагы элементтерге көмүртек жана суутекке ыдырай тургандай чоңдукка жеткенин көрсөтүп турат. Жеңилирээк суутек Нептундун атмосферасына көтөрүлөт. Ал эми көмүртек айлана чөйрөгө тийип, алмаз кристаллдарына айланат. Анан акырында планетанын өзөгүнө жамгырдай болуп түшөт. Нептундун гравитациясы Жердикине караганда 17 эсе күчтүү. Бул эмнени түшүндүрөт? Эгер сиз Жерде 70 килограмм болсоңуз, Нептунда 120 килограмм чыгасыз. Жерде 1 метр секирсеңиз, ал жакта болгону 30-40 сантиметр секире алат элеңиз. Адам ал жакта басып жүрүшү мүмкүн эмес, анткени атмосферасы газдан турат. Бүгүнкү димпоздор Нептунду жашоого мүмкүн эмес деп эсептешет. Бирок анын муздак атмосферасында таптакыр башкача формалардагы жашоо болушу мүмкүнбү? Балким, метан менен дем алган, өтө катуу шамалга туруштук берген микробдор бардыр. НАСА 2040 жылдарга карата Нептун жана анын спутниктерин изилдөө үчүн жаңы миссия даярдоону пландоодо. Ал кандай болот? Дрондорбу? Же жаңы Voyager'би? Эгер Нептун Жердин ордуна жайгашса, биздин күндүк убактыбыз 16 саат болмок. Эгер Нептунду Жерге койсоң, анын көлөмү Жерден 57 эсе чоң болмок. Юпитердин чоң кызыл уюгу миңдеген жылдар бою жок боло элек. Бирок Нептундун кара уюгу бир нече жылда эле жоголуп кетет. Бул эмне үчүн? Нептун байыркы Рим мифологиясында деңиздердин кудайы болгон. Ал эми анын бороондордон, муздан жана терең көк түстөн турган атмосферасы ошол мифке дал келет. Балким бул планета чындап эле космостогу көк океан эмеспи?